Курсан Асанов республика менен шайлоого аттанып, бийликти мат кылабы. Койташ окуясы жана Жеңиш Разаковдун даттануусу менен соттук процессти баштан кечирип жаткан генерал Курсан Асанов саясий күчтөр менен сүйлөшүп шайлоого барууга билек түргөн кербези. Соңку маалыматтарга караганда ал республика партиясынын алдыңкы тизмесине кирип, бактысын сынап көрмөкчү. Ош жана Баткен аймагынан 20 миңден ашык добушалары да болжонуп калыптыр. Учурда Курсан Асанов соттоло элек, андыктан шайлоого катышууга толук укугу бар. Сентябрга чейин райондук жана Бишкек шаардык соттору өкүм чыгарууга жетишпейт. Демек Курсан Асанов БШКдан депутаттыкка талапкер катары катталса, кол тийбестикке ээ болуп, саясий күрөштө өзүн көрсөтүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүк алат. Публикада ойногонду, эл астында бакылдаганды, ошондой эле журналисттер менен иштешкенди мыкты өздөштүргөнүн эске алсак, анын жылдызы чукул арада жанып, рейтинги көтөрүлөрү ажеп эмес. Буга чейин куугунтук жеп келатканын, күч органдарынын интригаларына кабылганын ачыктап, көп сырларды ашкерелеп салышы ыктымал. Эң башкысы, Курсан Асановдо каражат жагы арбын. Мындай шартта спортсмендерди топтоо, электоратын жандандырууга шанс бар. Оома тоосо, ошондо күч органдарынын жетекчилери бийлик мат болуп калабы. Булак Арыба Чекиткейжи. Мирлан Самойкожо машина белеги алып балээге калдыбы. Эсиңерге сала кетсек, мындан бир аз эле мурда жердештери Акталаанын жаштары акын теле алып баруучу Мирлан Самойкожого жол тандабас автомашина белек беришкен болчу. Мирлан мырзанын белегине куттук айтмак түгүл, Фейсбукта ой кырынан аны эт туураганда гана туураштыго. Кайран гана кең. Бирөөнүн жакшылыгын көрө албаган, жабандыгын жабырып жайбаган жери калбаган. Мирлан тырмакчыдагы ак тилектерге карата жооп жазды Фейсбуктагы баракчасына. Бирөө сүйүп, бирөө күйүп, бирөө үрүү айтат деген чын. Соц тармактарда мен жөнүндө түрдүү кептер болуп атты. Унчуккан жокмун. Анткени эргөө болсун дедим. Чи көбөгү чыгып, чырайлары ачылсын деп тилимди тишиме каттым. Тепкиледиңер, сөктүңөр, уруштуңар, каргадыңар, коргодуңар, колдодуңар, ойлодуңар. Алган белектин да ээсин таап этпедиңер. Эптеп эле эки конушту бир аякка кептедиңер. Кара жанды кашайта тепседиңер. Бирок силер токуп алган чындыктын түбүнө бириңер да жетпедиңер. Анткени ак ийилгени менен сынбайт да. Белекти берген Раимов Мирбек баштаган Актала районунун жаштар ынтымагын да ыңгайсыз кылдыңар. Ошонун баарын көрүп туруп, силердин пейлиңерге кейдим. Бирок менин силерге болгон сүйүүм күчтүүлүк кылды. Эч бириңерге унчуккан жокмун. Бирдеме десем дагы былгымаксыңар. Териккен да актанган да жокмун. Анткени жаратканга жалгандыгым жок болчу. Мага ошол негизи далилелди. Буга чейин мени жакшы билгендер канча түрлүү машина мингенимди билишет. Азыркы заманда мындай машина менен жүрүү эч кимди деле таң калтырбайт деп ойлойм. 6 саныбыз менен айбийриби заман. Кудай сактасын. Мен бирөөгө моралдык да, материалдык да карыз болуп кулдай өмүр өтөгүм келбейт. Тизе бүгүп өмүр сүргөнчө тикер туруп өлгөн артык. Так что сары сана болбогула. Каныбек Осмоналиев, профессор. Кыйчылдаган араба кыйчылдап турат. Назар Ньюс маалымат агенттиги профессор Каныбек Осмоналиев менен альянска бириге албай жаткан партиялар боюнча пикир алыштык. Каныбек агай, неге бийликчил партияларда, оппозицияда альянска бириге алышкан жок? Мен бул суроонун үстүндө көптөн бери ойлонуп келем. Өзү 2010 жылы парламенттик система деп өрөпкөп жүргөнүбүздө көп ката кетирилген экен. Убагында какшап эле айтканбыз, бирок жогорку кеңештин 5-чакырылышынын кээ бир жасакер депутаттары капысынан эле ошол кездеги президентке жасакерленишип, конституцияны бузушуп, кээ бир нормаларды мыйзам түрүндө чампалап жаза коюшуп, өткөрүп жиберишти. Де юре парламенттик болгону менен де факто президенттик парламенттик өлкө болуп жатып калдык. Ошондо партиялык курулуш менен тыкыр алектенип, ири альянстар түзүлө турган шарттарды камсыз кылсак болмок. Тилекке каршы андай болбой, саясий партиялар жеке адамдын, же болбосо парт лидерлердин менчик фирмасы катары болуп калды. Амбициялуу лидер бирөөгө кошулуп альянс түзмөк турсун, өзүнүн партиясынын клондорун жарата баштады. Натыйжада мисалы 2015 жылы СДПК 2-3 клон партиялары менен парламентти ээлеп алышты. Ошонун шары менен дагы эле келе жатышат. Оппозициялык альянс деле ошондой себептерден улам бириге албай келишүүдө. Дагы бир эң маанилүү себеби соодалашмай, акча жыйнамай. Ошондуктан саясий партиялардын кадыры кетти.
Шайлоодо бийликчил да, оппозициячыл да партиялар бири-бири менен тил табыша албай турганда, эл колдогон, байлыгы жок, бийлиги жок партиялар өтүп кетиши мүмкүнбү? Менимче бийлик ага эч качан жол бербейт. Парламентте алдырып жиберсе, анын абалы аянычтуу болуп калат. Азыркы бийликчил 3 партия утуп келишет. Балким көздү алдоо кылып, бир псевдо оппозициячыл партияга 10 орун берип коюшат. Ошону менен соода-саттык иштери бүтөт. Кыргызстан аттуу кыйчылдаган арабабыз Арстар жолун андан ары уланта берет. Булак Назар Ньюс Чекит KG. Токтогул Какчекеев, эксперт, Батукаевка Атамбаевдин кланы кызуу кызмат кылып жатат. Назар Ньюс Чекит маалымат агенттиги аскер иштери боюнча эксперт Токтогул Какчекеевди кепке тартып, Батукаевди чыгарууга тиешеси барлардын айыппул менен жоопкерчиликтен бошоп жатканы боюнча баарлаштык. Токтогул мырза, Батукаевдин ишине тергөө менен кызматташты делгендер жоопкерчиликтен айыппул менен кутула баштады. Сот бул иш боюнча адилеттүү эле чечим чыгарып жатабы, же сиз макул болбогон жагдайлар барбы? Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш ишинин жыйынтыгы ушундай болоору башында эле белгилүү болчу. Себеби Азиз Батукаев сотто өзү күбө катары катышмайынча, бул соттун чечими дареги жок жасалып жаткан иште эле болуп жатат. Себеби тергөөдө Батукаевден пара алган деген сөзгө көңүл бурса, анда Батукаевдин иши боюнча соттолгондордун кимисине канча акча бергенин далилдеп бериши керек болчу. Ал көрсөтмө бербегенден кийин айыппул менен жоопкерчиликтен кутулткан, акылга сыйбаган ишке жол бере башташты. Бул биринчиси. Экинчиси тергөө менен кызматташкандарга жеңилдик берүү. Кылмыш кодекси менен Кылмыш процессуалдык кодексинин нормасына ылайык ишке ашып жатат. Тагыраагы кызыкчылыгы бар тараптын ыңгайына жараша чечим чыгып, тергөө менен кызматташкандарды өзүнүн максатына ылайык көрсөтмө алышып, өз кызыкчылыгына жараша пайдаланышып жатышат. Эмнегедир коомчулукта бул ишти жабууга кызыктарлар бар деген пикирлерди арбын. Ишти жабууга кимдер кызыктар деп ойлойсуз? Менимче Батукаевди мыйзамсыз чыгарып жиберди деген кылмыш ишти өз кызыкчылыгына пайдалангысы келген кландар бар. Ошон үчүн бул ишке маани берилип, Батукаевди чыгарууга тиешеси бар делгендер камакка алынып, жыйынтыгында тергөө менен кызматташты деген шылтоо менен жазасын жеңилдетишти. Ошолор бул ишти өз кызыкчылыктарына ылайык пайдаланып, ишти жаап коюуну көздөп жатышат. Сыр болбосо, кайсы кландар жөнүндө айтып жатканыңызды ачык айта аласызбы? Ачык айта алам. Бири Атамбаевдин кланы, экинчиси Атамбаевди каматкандардын кланы десек туура болот. Баса, соттун чечими чыга баштаганда Аида Салянова тергөө менен кызматташуусун токтотту. Ал Атамбаевка каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартканы үчүн тергөө менен кызматташпай калдыбы? Же ал жерде бизге маалым болбогон башка жагдайлар барбы? Менимче Аида Салянованын тергөө менен кызматташуудан баш тартканы ишти бузууга жол ачып жаткандай сезилет. Ошон үчүн тергөө менен кызматташуусун токтотуп, адилеттүү чечим чыксын деген ойдо болуп жатса керек. Мүмкүн сурак маалында андан Атамбаевка каршы көрсөтмө алууга аракет кылгандары жакпай калгандыр. Же ал айтпаганда айтты деп көрсөтмөнү өздөрүнө ылайык оңдоп койгону жагдай жаралгандыр. Кыскасы бул иште Аида Салянованы ренжиткен жагдай орун алганы үчүн сот чечим чыгара баштаган мезгилде тергөө менен кызматташуудан баш тарткандай сезилип жатат. Булак Назар Ньюс Чекит KG. Орозайым Нарматова, урматтуу Мекенчил партиясынын мүчөлөрү, сиздер билбеген көп чындык бар. Мен аларды партияга жана элим деген эже агайларыма зыяны тийип калбасын деп айтпай келем. Жана мындан кийин да айтуу ниетим жок. Менин Ташиев тууралуу айткан оюмду бурмалап, кыркып чыккан фейктерге силер терикпеңиздер. Себеби мен ал жерде партияны жамандап, же Ташиев тууралуу каралуу сөзүмдү айтканым жок. Чындыктуу айтуу адамдык парзым болчу. Тарых буйруса баарын ордуна коет. Менин жана Ыраматылык апамдын партияга кошкон эмгегин унутпайсыздар деп ишенем. Келе жаткан шайлоодо сиздерге ийгилик каалаймын. Ыраматылык апам мага ар дайым чындыкты айт. Башыңа кылыч келип турса да чындыкты айтканың деп тарбия берчү. Садыр Жапаровду колдоп жүргөн убакта ал саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин жазып чыкты. Китепти окуп, биз ишенген тагдырды өзгөртөм деген саясатчылардын саткындыгын окуп, аларга мамлекеттин тагдырын ишенип тапшырган ата-апаларыбыздын муңайганын көрүп абдан кейигемин. Ошондо Садыр агай чындыкты жазып, көпчүлүк саясатчылардын астында тепкиге калды. Ошол китептин айынан 2017 жылы 25 мартта келгенде аны колдоп чыкпай койду көпчүлүк достору.
Бирок ошол китеп аркылуу эл чындыкты билди. Садыр Жапаровдун колдоочулары көбөйдү. Мен Камчыбек Кыдыршаевичти абдан колдоп, ишенип, июнь окуясы боюнча эрдик кылган деген элдин алкоосун көрүп, чындыгында эле элдик азамат деп билчүмүн. Бирок 2017-жылы жалгыз оппозиция болуп Мадумаров чыгып жатат. Сиздер бириккенсиздер, төртүлүк болуп эмне себептен Жээнбековду колдоп жатасыз деп сураганымда, Камчыбек Кыдыршаевич: Мадумаров Бабановго сатылды, эми ал Бабановду колдойт, акчасын алып алды деп айткан апам экөөбүзгө. Ошондо Мадумаров кантип сатылды экен деп таң калып, саясатчыларды абдан жектеп жүрдүм. Кийин Мадумаров президенттикке Бабановго сатылбай эле өзү катышып, 3-орунду алды. Бабанов оппозиция болуп, күчтүү оппозициялык курам түптөсө керек десем, алда саясаттан кеттим деп кетип калды көрүшпөй. Бир гана Мадумаров чыркырап канчалаган мигранттардын укугу тебеленгенин айтып, кен байлыктардын талкаланганын, уурдалганын айтып, саясий куугунтуктун күчөгөнүн, тандалма камоо болгонун айтып чыкты. Мурда оппозиция болгондор ар тарапка элчиликке жумушка кетишти, көпчүлүк кызмат алды. Бирок мамлекет өспөдү, кайра артка кетти. Ошондо шайлоого даярданбай эле канчалаган элдин чакыруусу менен ар кайсы аймактарга Мадумаров барып, элдин көйгөйүн угуп, туура багыт берип, сөзү менен элге таяныч болду. Ооба, Мадумаровдо кресло жок, акча жок. Бирок элге айткан чындыгы, билими, тажрыйбасы жана адал эмгеги бар. Ал тууралуу раматылык ажекелерибиздин берген баасынан билсек болот. Жакшылап окуп изилденсек, канчалык көптөгөн жазган мыйзамдарын, элге жасаган кызматтарын тапсак болот. Мадумаров эмне иш кылган деген баракчадан баарын окуп билсеңиздер болот. Ал эми алдыда 1,5 ай убакыт видеолорду кыркып, ар кандай жасалма фейк маалыматтарды жарыялоо күч алат. Фейктерге айтар элем, бир тууганыңардын этин жебегиле деп. Кайсы бир саясатчыга сын айтсам, ага жүйөлүү себептер бар жана видеону пайдалангыңар келсе, толугу менен чыгаргыла. Кыркып менен жаманатты кылбай. Ошол видеону көргөндөргө да айтар элем, видеону толугу менен көрүп, анан сын айткыла деп. Булак Facebook, Оразайым Нарматова.